Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, достор, жалпы эле кыргызстандыктар, амансыздарбы? Биз учурда Ош шаарында жаңы шаарча болуп курулуп жаткан Ош Ситиге келип калдык. Сиздердин атайын сурамжылоо суранышыңыздар менен. Азыр сиздер көбүнчө комментарийге жазып жатасыздар да, Ош Сити токтоп калды, Ош Сити иш жүрүп жатабы, Ош Ситиде кандай жаңылыктар деп. Ош Сити сиздерге будан 7 ай 6 ай мурда дагы тартып бергенбиз. Анда мына жерде мына турган блоктор, үйлөр жок болчу, бүт котловандар болчу. Азыр эми көрүп жатканыңыздардай монолиттер, домдор курулуп, этап менен жумушчулар жумушун аткарып, иш кыйла алдыга жылып калыптыр. Бул жерден кандай үй алабыз, каерден алабыз, каерге киребиз деген адамдар үчүн мынау Ош Ситинин главный офиси. Мынау жер ак. Бул жака кандай келесиздер? Мынау жерде эски жаңы автовокзал бар. Жаңылан жасалган. Ушул жаңы автовокзалдан туш ылдыйга түшсөңүздөр, мына жерде Ош Сити деп жазылып турат. Бул жака немеге кетесиздер? Западный, Анар. Ошол жака кеткен көчөдөн сол бетинде ушул ак имараттан курулган главный офис турат. Ушул жерге кирип кеңири маалымат ала бересиздер. Мынакей азырынча 1, 2, 3, 4, 5, 6 этаждарда жүрөт. Анан дагы дальше сиздерге көрсөтүп беребиз. Дагы канча дом 6 этажга чыкты, мүмкүн адан дагы бийиктеди. Азыр барабыз сиздер менен. Азыр биз бүтүп аткан үйгө объектилерге келип калдык. Бул курулуп аткан үйлөр канча этаж болот деп кызыгып жаткан болсоңуздар, 6 этаж болот экен. Азыр мына көрүп жатканыңыздардай 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ушудан үстү чатыр болот. Чатыр жабылат. Бул катар ошо биринчи катар экен. Андан наркы этаптары уже экинчи катар, үчүнчү катарлары, алар 7 этаждан дагы канчага дейри? 7, 9 бийиктеп кете берет экен. Эң төмөн домдор ушу катар болот экен да, мына жактарчы. Мына жактарда мисалы үйлөрдү алсаңыздар, могу жакта Сулайман тоо көрүнүп турат экен. Сулайман тоо. Жолдун бою оңой болуп, дубалдары дагы ТСК блоктон тосулуп жатат. Үстүндө азыр бир катар монолиттер жүрүп жатат. Жакында Кудай кааласа бул жактардагы толугу менен бүтсө, кийинки этапка өтүп кете берет булар. Азыр мына бетон мешалка менен бетондорду алып келип, маны помпа деп коет. Помпа менен үстүлөрүнө толук бетон куюу иштери жүрүп жатат. Биринин артынан бири келип, өчүт менен күтүп туруп, иш токтобойт. Бул жакта да бир ход бар, кирип чыкканга. Анан бул жерде бир нерсени айтып өтөлү. Мына жерде КамАЗдардын дөңгөлөктөрүн жуучу жайлар да каралып тур, бирок бул жер иштелбей сурап билебиз. Менчи иштеп атат окшойт, суу болуп турат. Башын экрандар. Мисалы мына жерден үй алсаңыздар, Кудай насип этип, жолдун бою, природа десеңиздер, природа бар. Салкын десеңиздер, салкын, күн чыгыш десе, батыш десе, бүт тарабынан өтө ыңгайлуу. Лифттер сөзсүз бул жерде каралган. Лифттер болот. Лифт ордулары, лестницалар, балкондорунан бери
мынакей урматтуу мекендештер. Бизге каттала элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Лайк басып, комментарий жазып, ой пикир жазып. Силерге дагы бунун ичкери жактарын дагы көрсөтүп беребиз, Кудай кааласа. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей дагы курулуп жаткан домдун подушкасы. Подушка түгү парковка. Мына котловандардын баары уже бетондор куюлуп, жумушчулар жумуш аткарып жатат. Силерге азыр барыңыздарга кызык болуп жаткан мечитти көргөзүп берели. Мурда эски проектisi боюнча 500 адамдык болгон экен. Азыр эми 2000 кедери адамды ичине батыра алат дейт. Мынакей. Бул биринчи катардагы үйлөрдүн бир 70-80% бүтүп калыптыр. Этап менен бул биринчи катар, андан экинчи катар, анан ар катар өткөн сайын 7 этаж, 9 этаж, 10, 15 ушинтип бийиктеп кете берет экен. Арматуралары дагы даяр. Комментарийге көбүнчө жазып атасыздар да. Башыны кранга, могу окшогон техникаларга шопурларды алабы экен. Ким менен сүйлөшөбүз деп. Бул жерде ошол жана сиздерге көрсөткөн главный офисине келип кеңири сүйлөшсөңүздөр, жумуш болсо сиздерди кабыл алат. Проект емес? Жо, бул жак. Мына көрүп жаткан жактарыңыздар, булар частный собственность, булар кирбейт бул жак. Мүмкүн магазин же чайканадыр. Мына жерлер дагы. Бул жердин түгүндө парковкалар бар да, бир этаж. Мынакей сиздер баалаган, сиздер жакшы көргөн Кудайдын эң ыйык үйү болгон, мусулмандардын ыйык жери болгон мечитибиз. Азыр өзүңүздөр билесиздер, Орто Азияда мечит боюнча номер 1 бул Кыргызстан. Башка Казакстан болсун, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан деги эле Орто Азияда мечиттер боюнча Кыргызстан биринчи орунда турат. Азыр бир эле мечит эмес, медреселер боюнча дагы ар бир райондо, ар бир шаарда керек болсо бир 3-төн 4төн ушундай мечиттерибиз, медреселерибиз бар. Буга Кудайга миң мертебе шүгүрлөрдү айтабыз. Мынакей жумушчу күчтөр. Анан сиздер бир жанагындай негатив адамдар бар да, комментарий жазыш мүмкүн. Ош Ситиде толугу менен Өзбекстандын жараны, Өзбекстандан келген элдер иштейт экен, иштеп жатышат деп. Андай негатив жазгандарды токтотуңуздар, андай адамдарга ишенбеңиздер. Бул жерде көпчүлүк пайызы биздин өзүбүздүн жергиликтүү кыргыз жарандар иштейт. Өзүбүздүн эл иштейт. Көпчүлүк пайызы туура Өзбекстандан келген, Кытайдан келген, дагы бир башка өлкөлөрдөн келип иштеген адамдар бардыр, бирок бул биздин өнүгүп атканыбыздан кабар берет. Мейли бизге келип иштесин, биздин закондорго баш ийип, ушул жерден өзүнүн үй бүлөсүн багып, бирок андай толук Ош Ситин Өзбекстан куртат дегенден алыспыз. Бул жерде көбүнесе өзүңүздөр менен көрүп жатасыздар, Кыргызстан жарандары. Мына ошол мечиттин кире бериши. 2000 адамды ичине, 2500 адамды ичине кеңири батырат, Кудай кааласа. Мынакей мунарасы дагы
өтө бийик. Өзгөчө стилде экен бул. Мына ошо ичи. Фасады дагы кыйла бүтүп. Бисмилла. Мына алыстан эле эки мунарасы көрүнөт, кире бериши көрүнөт экен. Кудайым буйрса бир 3-4 жылда ушул жерден намаз окуу насип кылсын ар бирибизге. Алдылары. Кааласаңыздар мына жактан киресиздер. Кааласаңыздар бул тараптан киресиздер. Айырмасы жок. Аянты дагы өтө чоң, өтө кеңири. Бул жагы ошол учурда жумушчуларга арналган кухнялары, ашканасы экен. Немелер үчүн, жумушчулар үчүн? Адамдар үчүн, жумушчулар үчүн. Дараканасы дегеле бүт бул жерде каралган. Сырты дагы өзгөчө таштар менен, мындай жанагындай калтура таш эмес, кадимкидей эле мрамор жоон таштардан коюлуптур. Түбү дагы сонун. Ичине кирсек болобу? Ичин көрөлүчү. Ичин дагы бир тараптан сиздерге көрсөтөт. Бул мечит, Кудайым буйрса бир жакынкы күндөр тапшырылат окшойт бул жерлер, колонкалардан бери коюлуптур. Бул жер уже пайдаланууга берилди. Берилди уже. Жакшы иштери калды, иши бүткөн. İçeri gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Çekeceğiz. Taşlar dağı niye deydi? Bismillahirrahmanirrahim. Oo maşallah. Selamun aleyküm. Makeç. Birinçilerden olup Ulutuk Medya bul жерде тартып көрсөтүп жатса керек, Кудай кааласа. Үстүлөрү өтө кеңири бул жер, өтө. Паластар дагы башкача жанагы калың паластардан коюлган. Бүт бул жакта китептер каралган. Жарык берүүчү шаймандар, жарытуучу лампочкалар бүт баары каратылган. Китептери толук бардыгы. Кайсы китепти окуйсуздар? Кандай китеп окуйсуздар? Толук. Имамдын орду, саат, минута бүт баары Кудайга шүгүр сонун. Bir qatar көздөн кечирип коесуздар. Азыр эми бир аз сыртта фасад иштери, жана таман таш сыяктуу иштери калыптыр. Болбосо иш толугу менен бүтүп калган. Мечит тапшырылууга берилген бул жерге. Адамдар келип намаз окуп, аз жума намаздар да окулуп атабы берилди. Жума намазга уруксат берилди. Немеде стройка кетти? Ооба. Стройка кеткендигине байланыштуу жума намазга бул жерге азырынча уруксат жок дейт. Анткени стройка жүрүп жатат, көрүп атасыздар. Адамдардын башына, үстүлөрүнө таштар кулап кетиши мүмкүн. Жергиликтүү элдерге дагы, жашоочуларга дагы өтө бир сонун
иш жаратып өтө жакын мечит куруп берип өтө чоң соопто калып тур. Карасаңыздар өтө керемет, алыстан дагы бир башкача көрүнөт бул жер. Иштер кандай болду? Жакшыбы? Канча күндө бүтүп калат? Канча? 2 ай? Молодец. Ишиңерге ийгилик. 2 айдын ичинде толук тапшырып бүтөт экен бул жерлер. Кудай кааласа. Азыр жолдор тар деп айтышыңыздар дагы мүмкүн. Жол Ош Ситинин курулуп жаткан домдор, үйлөрүнүн өзүнүн бир катарына жолун көрүп атасыздар, аянтын. И мына жактагы дагы бир жол. Бул жерде жол өтө чоң деңгээлде жол тартылат. Ош Ситинин өзүнүн ичине кирип кете турган жолу каралат. Шаардан кирген, шаардан чыккан тараптар, кыскасы мына тараптар толугу менен о башына дээри жол болот. Анан бул жерде мына сода түйүндөрү дагы сөзсүз каралган. Сода түйүндөр, больницасы, медпункттары, мектеби, садиги, лицейи, мындай болгон мечиттери Ош Ситинин ичинде болот баардыгы. Мынакей. Анан дагы бул монолит боюнча жакыныраактан бир көрсөтүп коеюн да монолиттин түсүн. Мына таза бетондон жасалып, таза бетондон куюлуп жатканы мындай көрүнүп жатат. Көрүп атасыздарбы? Аппак болуп. Эгер беркиндей бир жасалмараак, самопалдыраак цементтен жасалганда шор болуп, бул жерлер агарып кетет, бетондор. Бул жерде андай учурда жок. Мүмкүн может кийинки объектилерди дагы тартып көрөбүз. Бирок могу жерлерде эч кандай шор баскан, жарылган жерлер көрүнбөйт. Анан айтышыңыздар мүмкүн. Азыр. Айтышыңыздар мүмкүн. Бул жерге сен заказ менен келип пахта коюп, булардын Ош Ситинин акчасын алып мактап атасың деп, мен эч кандай эч жерден акча да алган эмесмин. Албайм дагы кандай арам акчаларды. Болгону как аны эс тартып сиздерге көргөзүп берем. Анан жанагындай пахтакар деген, пахтакор дегендер ал адамдар эми өздөрүнүн даражасына жараша, өздөрүнүн деңгээлине жараша комментарий жазып сүйлөй берет. Мынакей. Мына парковка боло турган футболдун ичи экен. Азыр эже мына жерде көргөзүп болсок. Мынакей. Аман болобуз, тынч болобуз. Сиздерге Ош Сити кичи шаарчасынан кыска жана ныска болсо дагы съемка тартып бергенге аракет кылдык. Дагы мүмкүн болсо Кудай буйруса кийинки жылдары дагы бир салыштырып келип көрөбүз. Азыркы күнгө салыштырып, азыр эми ушу көрүп жаткан болсоңуздар, мына иш толугу менен жүрүп жатат экен. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Ош Ситини мурда кандай эле, азыр кандай болуп калып, ошо боюнча дагы комментарийлерди жазып, лайк басып, колдоо иретинде бизге катталып коюшуңуздарды суранып кетет элек. Чоң рахмат.